алгачкы күндөрү тек бир нерсе көңүлүм иренжип жүрдү. Жаз жарыш. Колхоздор күрдөөлүү ишине күчүнө киришкен мезгил. Бирок техника жетишпейт. Ошон үчүн биздин автобазада машиналардын бир азын колхоздорго кол калышка жиберип турат. Жаңыдан алынган эле шофёрлордун шору кан жолго чыгышка даярданып калган сайын андан алып айыл айдап жиберет. Рас, колхоз жумушу өтө маанилүү. Керектүү экенин акылым жетип турат. Бирок кан жолдон калганда ушундай ичим атышат. Анын үстүнө машинеме да боорум ооруйт. Ошентип бир күнү Уй Сарайга деген шиферди жүктөп алып бир айылга бараткам. Айыл тоо этегинде. Ага чейин жол көксөлөп бара берет. Жакшы эле бараткам. Жакын калган. Мына ошол бир кичинекей арка тыгылып туруп калдым. Ары, бери жүткүнтү айлап көрдүм. Чыгаар эмес. Анын үстүнө гыжырланып рулду катуу толуп алган экен. Дөңгөлөгүм бурулбай калды. Машинанын астына сойлобосо болор эмес. Ошентип жатам. Асман жерим адам баткыс тар болуп, чекемен аккан тер кулагыма саргат. Ан сайын жолду тилдейм. Бир маалда бирөөнүн кел аткан шыбыртуу болду. Машинанын астынан мага резин өтүк гана көрүндү. Эки өтүк келип туруп калды. Не? Бул жер агасырып бекен. Не кызыгып туруп калды деп жиним келди. Эй! Өпкөдөн башкасы эмне турасың? Өткө төрбөйсүң? Деп корсеттим машинанын астынан. Эки өтүктү урап алды да кетүүгүн кайланганда четтей басты. Ошондо мен ашыгып машинанын астынан сойлоп чыктым. Карасам, маңдайымда тал чыбыктай буралган кыз турат. Башында кызыл жолук, кабагы түйүкү, ийине салынган чоң кемсе. Кыязы атасынга окшойт, үнсөз телмиретип дейт. Өзүм жерде баткак болуп отурганымды унутуп да коюптум. Рас, сулуу дегенчелик сулуу экенсиң деп жылмайып койдум. Кыз чынында эле сулуу экен. Туфли болсо гана деп тамашаладым ордунан туруп жатып. Ильяс. Ильяс деп өзүмдү айтып атам. Менин атым Асел деди да. Кыз терс бурулуп кылчайбастан жөнөп кетти. Аңгыча көргөн көзүмө өзүм ишене албадым. Жол боюнда бир таштын үстүндө мурдагы күнү мен тоолган тушта Асел отурат. Куду бирөөнү күтүп отургандай. Мен учуп жеттим. Асел чочуп кетти. Карбаласта башынан жолун жулуп алды. Бүгүн Аселдин кийгени татынакай көйнөк, өкчөлүү туфли. Бараткан жолун алсын карады, өкчөсү бейик туфлесин көр. Дароо машинени токтоттум. Жүрөгүм лыкылдап, оозума тыгылды. Экөөбүз андан кийин да жолугуп жүрдүк. Капыстан кесиккендей дал ошол жол боюнан жолугабыз. Ал жол бойлоп басат. Мен кабинада кыбырайм. Ичим күйөт. Арга жок. Ал күндөрү Асел да түнүп болуп кетти. Убайым тартып, ойго басым жүрдү. Менин да күдөрүм үзүлгөн. Тагдыры чечилип калган кыз менен жолугуша берүүнүн пайдасы жок эле. Бирок экөөбүз тең жаш балдардан бетер ал тууралуу сүйлөшпөйбүз. Жолугушмайча чыдай албайбыз. Көрүшпөсөк жашай албачудай болуп кеттик. Дилимде мынчалык назик мээр бар экенин билбеген. Бирөөнү кооруп, боорум ушунчалык эзилерин билбеген. Сен эч качан, эч кимге кор кылбайм. Кызыл жолук делбирим деп кулагына шыбырайм. Түн ортосу ченде Асел менин көкүрөгүм жазданган бойдон түн уйкуга кетти. Мен көпкө тынчый албадым. Аселимдин жүзүн сылап,
күнгөрөнү оор дем алып жаткан көлдүн добушун тыңшап отурдум. Таң эрте автобазга келип, аябай эле тил уктум. Анан болгон окуянын чоо жайын түшүндүргөн соң кечиришти. Кийин кранын астынан кантип сурулуп качканымды эскеришип, жигиттер көпкө күлүп жүрүштү. Эми долондун кан жолуна чыктым. Аселимди кошо ала кетпей болдум. Эң оболу жолдогу бир дүкөнчөдөн Аселге кийим-кече сатып алдым. Ал жалаң көйнөкчөн келбеди эле. Баарынан да күлдү. Чоң шаалы жолук сатып алдым. Кантсе да жан келген келиндин шайнысы эмеспи?